Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен табага бышырылган тез даярдалуучу пиццанын рецепти менен бөлүшкүм келди. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Камыры эң эле жөнөкөй, камырды көп түрбөйбүз, ошондуктан тез даярдалат. Бизге 2 жумуртка керек, 4 аш кашык каймак, каймактын баардык түрү боло берет. Мен дүкөндөгү 20% каймакты алдым. Ошондой эле 4 аш кашык майонез кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми кашыкты өтө толтурбай 9 аш кашык un кошобуз да жакшылап дагы бир жолу аралаштырабыз. Унубуз тегиз аралашып, камырыбыз бир өңчөй абалга жеткенче. Мына ушундай пирогдун камырына окшогон, өтө суюк эмес, өтө коюу эмес, биздин куйма камырыбыз даяр болду. Эми толтурмасын даярдап алсак, ал үчүн бизге албетте сыр керектелет. 150 граммдай сырды сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Ошондой эле 1-2 даана кызанакты ичке туурап алабыз. Каалооңузга жараша калемпирден кошуп койсоңуз болот, же болбосо үйдө болгон башка азыктардан деле. Көк чөптөрдөн мен бүгүн райхан жана бир аз петрушка колдондум. Ошондой эле тез даярдалуучу пицца болгондуктан даяр эле бир аз колбасаны ичке туурап алдым. Эми табанын түбүн жакшылап майлап алабыз. Меники диаметри 18 сантиметр болуп, кичинекей болгондуктан 2 бөлүп бышырып алдым. Эгер сиздин табаңыз чоң болсо, 28-26 сантиметр болсо, анда бир эле чоң пицца бышырып алсаңыз болот. Камырды түбүнө тегиз жайып алабыз. Жана бетине кетчуп менен майлап чыгабыз. Кетчуптун баардык түрү боло берет. Меники мисалы лечо деген атайын өзүнүн кошулмалары бар кетчуп экен. Баардыгын тегиз майлап алгандан кийин кургатылган орегано же болбосо базилик деген чөптөрдөн себелеп койсоңуз болот. Кошпой деле койсоңуз болот. Жана башка азыктарды ирети менен тизип чыгабыз. Пиццаны плиткага же болбосо газга 8-10 мүнөттөй ортон кубатта бышырып алабыз. Капкагын жаап, түбүн көтөрүп көрөсүз. Эгер кызарган болсо, демек пиццабыз бышты. Мына ушундай пиццаны сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Чындыгында эле даамдуу жана жасалышы эң эле жөнөкөй. Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.